Лондон BBC, саламатсыздарбы? Элер алчыны спорт жаңылыктар менен таныштырып Гүлнара Касманбетова. Миңдеген киши Испаниянын бүтүндүгүн жактап жүрүшкө чыгып жатса, Каталония өкмөтү көз каранды эмес деген жарыялаганга дайбы. Ирактын Хавиджа шаары ислам мамлекетинен бошотулду, бирок согушкерлер кайда кетти? BBC айрымдарынын дайынын тапкан. Спорт аялдар үчүн эмес деген мамилени жеңсе болобу? Испаниянын негизги эки партиясы эртең көз каранды эместикти жарыялоого жол бербеш үчүн Каталониянын жекчил лидери Карлос Пучдемонго кысымды күчөтүүдө. Каталон лидери Каталонияны социалдык жана экономикалык башаламандык алып барат деп эскертти премьер-министр орун басары. Ал эми оппозициядагы социалисттердин лидери Педро Санчес Каталонияны Испаниянын ичиндеги улут деп таануу тууралуу конституциялык өзгөртүү кабыл алууга үндөдү. 10 жыл илгери Каталония ушундай статуска ээ болчу. Viva Catalunya y viva España! Испаниядан бөлүнүүнү каалабаган каталониялыктар өздөрүн үн катпаган көпчүлүк деп аташат. Кече күнү алар нааразылык акцияга чыгышты. Биз бирге болууну каалайбыз. Биз мамлекеттен бөлүнүүнү каалабайбыз. Испаниянын премьер-министри Каталониянын өкмөтү эгемендүүлүгүн жарыялагыча күтөбү же ага чейин чара көрөбү деген суроо чыгууда. Сиздерге так айтабыз. Испаниянын өкмөтү Каталония аймагынын көз карандысыздыгын жарыялоосуна жол бербейт. Испания бойдон калат. Мамлекеттин көпчүлүгү Каталониянын бөлүнүшүн каалабайт. Арине каталониялыктар дагы бул маселеде экиге бөлүнүп, абал чыңалып баратат. 48 же 72 сааттын ичинде эгемендүүлүк жарыяланат деген сөздөр айтылып жатат. Мен коркуп турам, себеби абал кандай болорун эч ким түшүндүргөн жок. Соңку 4-5 жылдын ичинде эгемендүүлүктү каалаган каталониялыктардын саны өстү. Биз көптөн бери аны күтүп жатабыз жана толкунданып турабыз. Каталониянын өкмөтү Мадридтин кескин чарасына карабастан көз карандысыздыгын жарыялайбы? Биз Каталония аймагынын басымдуу бөлүгү эгемен мамлекет болууну каалап турганын түшүндүк. Биз натыйжалуу иш жүргүзүү үчүн Испаниянын өкмөтү менен сүйлөшүүлөргө, мунаса табууга даярбыз. Каталониянын өкмөт өкүлү көз карандысыздык жарыяланат деп тастыктаган жок. Жергиликтүү каталониялык тургундар болсо диалогко чакырууда. Ирак армиясы жана шиитчи өкүлдөрү ислам мамлекетинин согушкерлерин Хавиджадан сүрүп чыгарды. Чабул Багдадтан 215 километр алыс жерде 20 күн мурун башталган. Армияга АКШ баштаган коалиция абадан сокку уруп, шиитчи өкүлдөрү да көмөк көрсөткөн. Хавиджанын бошотулушу июль айында Мосул шаары бошотулгандан кийинки ири жеңиш катары бааланууда. Эми исламчыл согушкерлер өлкөнүн Сирия менен чек арасындагы чөлдө чакан аймакты көзөмөлдөп турат. Чабул алдында миңдеген тургун шаардан качып чыккан. Арасында ИМ тобунун согушкерлери да болгон. Ирактын Хавиджа шаарчасы. Өлкөнүн түндүгүндө жайгашкан калааны Ирактын армиясы менен шиит куралчан тобу биргелешип өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтон бошотту. Аталган экстремисттик топтун согушкерлери эмне болду? Киркук шаарында жүздөгөн экстремисттик топтун согушкерлери күрд күчтөрүнө багынган. Биз айрымдар менен жолуктук. Ясим Ахмед алардын бири. Ал ислам мамлекет тобунан баш тартканын айтты. Алар мени Рамадиге жөнөткүсү келди. Мен согушка барбай калуу үчүн өз колума ок аттым. Андан кийин качып кеттим. Ирактын күчтөрү келгенге чейин Хавиджа шаарында ИМ тобунун согушкерлери көп болчу. Анын баары кайда жана эмне болгонун билбейм. Сентябрь айында орун алган аскердик операцияларга чейин Хавиджа шаарында болжолу менен 2000 экстремисттик согушкерлер бар делип келген. Эмат Солиман алардын бири болчу. Ал экстремисттер менен 2015-жылы бир нече ай гана болгонун айтты. Бирок шиит аскерлери келгенде ал качып кеткен. Мен жубайым, балдарым менен качып кеткем. Атеним ошол жерде калды. Алар ислам мамлекети тобун жек көрүп, өкмөттү колдошчу. Ирак армиясы атамды кармап кетип, дагы башка 3 киши менен чогуу аты өлтүрүлгөн деп уктум. BBC Эматтын атасы тууралуу маалыматты тактай алган жок. Бирок миңдеген Хавижанын тургундары Киркук шаарына качып келди. Биз качып үлгүрдүк. Болгон оокат, акча жана малыбызды артта калтырдык.
Хавижа шаары 2003 жылдан бери суннит козголоңчулардын чеби болуп келген. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Түркия Америкалык консулдугунун кызматчысын камакка алууга буйрук берди. Өткөн жумада консулдуктун башка бир кызматкеринин камалышы дипломатиялык чырга алып келген. Эки тарап тең виза кызматын чектеген. Консулдуктун кызматкери өткөн жылкы мамлекеттик төңкөрүштү уюштурууга катышкан делген диний ишмер менен байланышы бар деп шектелүүдө. Бул жолку камоонун себеби айтыла элек. Экономика жаатындагы Нобель сыйлыгы Чикаго университетинин профессору Ричард Тейлерге ыйгарылды. Профессор Тейлердин эмгектери адам баласынын иррационалдык жүрүм-туруму чечим кабыл алууга кандай таасир этерин түшүндүрөт деп айтылат комитеттин чечиминде. Кишилер түпкү кызыкчылыгын көздөп тайманбай аракеттениши үчүн өкмөттөр дагы колдоо көрсөтүшү керек дейт профессор. Лондон шаарында Борбор Азия театры деп аталган топ фестиваль уюштурду. Анын алкагында Кыргызстан, Тажикстан, Британия, Россия жана Беларустан келген пьесалар коюлду. Кыргыз драматургу Султан Раевдин илегилек пьесасын жана негизги ролду аткарган Жамал Сейдакматованы көрүүчүлөр жылуу кабыл алышты. Маданий чарага Кыргызстандын Британиядагы элчиси да катышты. Назик көрүнгөн 19 жаштагы Каным Бурхан кызы эркин күрөш боюнча Кыргызстан чемпиону, ал дзюдо, самбо боюнча кыздардын машыктыруучусу. Эң орчундуу кыйынчылыктын бири спорт аялдар үчүн эмес деген мамиледе болду, дейт жоолукчан спортчу. Мен Каным Бурхан кызы 19 жаштамын. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын көп жолку чемпиону. Ошондой эле спорттун самбо, дзюдо, таяк тартыш, оор атлетика боюнча машыгып келем. Учурда самбо боюнча машыктыруучу болуп эмгектенем. Спортко биз кичинекей кезибизден баштап кызыгабыз. Атам өзү тренер болчу. Атамды көрүп, биз спортко кызыгуубуз чоң болгондо. Негизи буну мен эркектердин спорту деп эсептебеймин. Көпчүлүк ошол суроону беришет да, чынын айтканда аял болгонун үйдө отурсун депчи. Негизи коом менен болгон жакшы деп ойлойм да. Үйдө эле ал отура бере турган болсо, ал өнүкпөйт, өспөйт. Биздин коомубуз да өспөйт деп ойлойм да. Ошо аялдарды көтөрүү, айымдарды көтөрүү деп ойлойм. Мен өзүм ниетимде ошо айымдарды көтөрүп, бул Кыргызстанда эле эмес, бул ааламдагы өзүнүн ордуларын тапканга жардам беришүү азыркы учурда ошо кыялдарымдын бири. Ошол үчүн азыртадан баштап кичинекей болсо дагы өзүм салымымды кошконго аракет кылып, кыздардын залдарын уюштуруп, азыр ошо менен иштешип атам. Күрөштөн футболго өтөлү. Бүгүн кечинде G группасындагы эки команданын кимиси Испанияга кошулуп, эмки жайда Россияда өтчү мелдешке барары белгилүү болот. Албания Италия менен, Македония Лихтенштейн менен беттешет. Дүйнөлүк кубокко жолдомосун буга чейин эле алып койгон 2010 жылкы дүйнөлүк чемпион Испания Израиль менен ойнойт. Теннис. Биринчи ракетка Рафаэль Надаль Кытай турнириндеги финалда Ник Кyrgios'ту утуп, бул сезонда 6 титулга жетти. Австралиялык оюнчу жакшы баштап келип, биринчи сетте судьянын баамына кыжаалат болуп, жеңилип калды. Франция менен Американын ачык чемпионатынын жеңүүчүсү Надаль Катар менен 9 оюнду утуп, эми 2005 жылы алган трофейин кайтарып алууга жакындап калды. Программа соңунда ашкабак дүйнөсүндө канчалык чоң болсоң, ошончолук жакшы. Бельгиялык бир фермер Европанын ашкабак чемпионатында жеңишке ээ болду. Жылына өтүүчү фестиваль быйыл Германиянын Людвигсбург шаарында орун алды. Жеңүүчү ашкабактын салмагы 1008 килограммга чыкты. Ушундай ашкабактан канча манту чыгат деп ойлойсуз? Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, ободо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.